Орто калааны өнүктүрүүгө мамлекет тарабынан өзгөчө көңүл бурулууда. Айрыкча мектептерди куруу, коопсуз шаар долбооруна жана коомдук транспорттарды сатып алууга миллиарддаган каражаттар бөлүнүп келет. Бул тууралуу Бишкек мэриясынын өткөн жылды жыйынтыктоочу жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров белгиледи. Маалыматка караганда шаардын бюджети 22 миллиард сомго жакындады, бирок жол чыгымдарын жоюуда, салыктык жыйымдарды иретке келтирүүдө, калааны көрктөндүрүү, жашылдандырууда айрым жагдайлар аксап жаткандыгын айткан төрага аялдамалар курууда, жылытуу тутумунда жана башка инфратүзүмдөр боюнча иштерди аткарууга тапшырмаларды берди. Ошол эле учурда борбор кала инвесторлорду тартууда алдыңкы сапта болуш керектиги белгиленип, бул жаатта дагы аткарыла турган иштер тизмектелди. Даяр ТОлор, даяр бизнес проектилер, даяр архитектуралык чечимдер, даяр подключениялар бар эди. Биз инвестор келсе айтабыз, ал байкуш бирөөнүн жерин сатып алат. Андан башталат. Бишкек теплосеть. 2 квартира бербесең бербейм. Ошо аягына чейин бүткөн. Бишкек теплосетьтин ал бөлөрүнө чейин бүт барытаң акча бермейинче бүтпөйт. Өзүм башыман өткөнүн айтып берейин силерге. Атасы Бишкек теплосетьте иштейт, баласы берки компанияда. Ал компанияны албасаң, сени подключать этпейт. Ушундай круговой поруканын баарын жокко чыгарсын деп, азыр мына сиздерге тапшырма берип атабыз. Карап чыктылар ошол жакынын баарын. Бишкек водоканалын бербейт, мощностьтун баары. Мощностьтун баары бир жерде болуш керек. Агентство развития Бишкекте бүт баары туруш керек. Мына бул жерге курсаң, мына суусу 100 метрден подключение берет. Электричествосы 200 метрден, газы жанынан өтөт деп, алардын келгенден кийин Кудайдын коногу катары аларды тосуп алыш керек. Куда тоскондой эле. Тосуп алып, бүт болгон аракетибиздин баарын жумшап, аларды бияктан кетирбешибиз керек. А биз аларды по кругу ада пускаем. Ал иштеке баштайлы, ему уже надо отдать 5-10 квартир, только чтобы начать строительство. Глава пуну дагы бердик. Эгерде мунун баары токтолбосо, анда биз бөлөк чара аракеттин баарын көрөбүз.